Карл Маркс мектеби бар го Востокто. Ошол жерге бир патрулдук милицияны жөнөтүңүздөрчү. Бир машинага протокол түзүш керек болуп атат. Менин аты жөнүм Азамат Турмакеев. Не болгон экен эле? Бир машина эреже бузуп атат дейм. Ошого келип чара көрүп койсун. Кандай машина экен? Аны айта албайм, аны өздөрү келип көрөт. Satıldı mı? Nasıl öyle oldu? Onu elinizde bildiler. Мына Ленина көчөсү менен Мухаммедали Джинах деген кесилиш. Мына караңыздар, азыр эле болду булчу. 2021-жыл 24-апрель саат 1-ден 24 өткөндө. Мына караңыздар. Биринчиден бул стоп линиядан дагы өттү, кызылдыга да өттү. Көрдүңүзбү? Вот ушунча өттү. Arkada çok iyi. Daha çok kalsam istedim. Mehmet Cina kesmişinde. Bugün mü? Ha. Bak. Hazır mı? 563. Tamam. 4-4-24. Şeker pazarına bakmak için Siz aydadınız da Turav? Yüzgü koyuyoruz. Штраф çalışma ekti? Kaçak штраф var? Sizde Kırmızı Respublikası bu arkadaşının 120 prim 1 çarş birinden stop line'den Fereyansın 1. Al. 120 prim 1 çarş 2 kızıl çıraktan ötkönürsün. 2 patakası. Ekö Qancha bo'ldi shtrafı? Kızıl ötkönüz 3 so'm bo'ladi. 15 kun o'tirsangiz 1,5 so'm bo'ladi. Stop line'da 1000 so'm bo'ladi. 15 kun o'tirsangiz 500 so'm bo'ladi. Общий короче qancha? 2000 so'm bo'ladi. 2000 o'tganda. Geri satarım. Mehmet Ali Cina koyun. Evet. Hepsi kapatmaları nasıl kapatmışlar? Bunlar bacak kapalı. Bunların? Hadi o ne yapsam? Evet, tekrar şuraya geçelim. Свет не сверху, да? Вот. Пайғамбарымыз хадисі бар. Күндегі тұрады еш қылған болса, аны оңмен тоқтат дейді. Оңмен тоқтата аласың, тіліңмен тоқтат дейді. Тіліңмен де тоқтата аласың, жүрегіңмен жаман көріп қой дейді. Осы да осы сенің иманыңның ең төмен даражасы дейді. Мизан барыңызға білдейді. Böyle siz orada maçtan inmişsiniz. Hiç.
Biz gördük, güzel çakırtıp, biz arkalarına geldik. Kayıtlı şey para vereceğim. Bunday, güzel namaz okuyoruz da niyet korkamız. Aslında siz elinize buzu kalınız. Наступна операция. Нисо Майкуо Дичкатер. 15 metreden 5 metre. 누가 달렸지? 이제 나 아빠나서 가자. 마음에 붙었어. 이거 금방. 이거. 마 мандайтын суббота бачы. Yok. Yok. Teknik alsak kokar yapıldı светло-серый деп тұрады да. Мына жерде екен. А, сюда да? Kolumuz 75, 150 metre. Onu seveyim de. Bak. Üzerinde öncül 79, 51, 60. Dalgılı bit orada. Bunu seyre yapıyorlar. Aybaşı hazır at dedi. Neydi? 19, 75, 160 buldu. Buna paramız. 15, 17, 81, 15, 17, 95, 160 buldu. Burada 19,
мына документ боюнча 1975-160. Бул жерде 505 517 95 160 болду. Эсептегенде 1 2 3 4 5 6 7 сандуу болуп атат. Так, 7 сандуу болгондо деле мына 5 1 2 17ден башталып атат да, эгерде 7 сандуу болсочу 17 95 160 болуп атат. Ал бул жерде 19 болуп атабы? 17 95 160. Бул жерде 19дон башталып атат. Жолдош айдоочу, бул ошол машинабы? Ошол машинаны жүрөсүз? Өзүңүз ак дедиңиз, документиңизде светлый серый деп турат. Мен өзүңүздөн сураганда ак дедиңиз, документиңизде светлый серый деп турат. Анда кандай болуп калат жолдош кенжеси? Мына болот керек, азыр билерге чалайлы. Азыр табиша текшеребиз. Сиз аты жөнүңүз ким дедиңиз? Сиздин? Инсан сержанты Оразали. Оразали. Жолдош Оразали, биз негизги эки эреже бузуусун сиздерге көрсөтүп далилдеп бердик. Сиздер тийиштүү чараларды көрдүңүздөр. Эми бул боюнча дагы өзүңүздөрдүн жанагы Тергөө чыккан. немеңиздер барго? Пресс кызматчыңыздар барго? Мен үмүттөнөм, ошол пресс кызматчыңыздар бул боюнча дагы кабар берет депчи, себептен мына көрүп атасыз. Айдоочу түсүн актап атат. Документ боюнча светлый серый деп турат. Номерди текшергенде дагы номери дал келбеди көрдүңүз, Эми бул боюнча сиздер мындан кийин мындан ары тийиштүү чараны көрөсүздөр деп, ошол чараны пресс кызматчыңыздар бизге кабар берет деген үмүттөбүз. Биз тергөөгө өтүп калабыз. Ассаламу алейкум. Кендештер, өзүңүздөр жогоруда көргөндөй, бул жерде бир гана эреже бузуусу катталбастан текшерүү учурунда унаанын каттоо күбөлүгүндөгү жана унаанын кыймылдаткычындагы маалыматтар дал келишпей калды. Биз айдоочуну подложка номер тагып алып жүрөт экенсиң деген айыптоодон таптакыр алыспыз. Себеп дегенде айдоочу бул жагдай боюнча дагы өзүнүн кабары жок экен жана биздин сурообузга ишенимдүү түрдө унаанын түсү кандай эле деген суроо бергенде ак деп жооп берген. Мындай жагдайда бул кызматкердин жетекчилерине суроо узатабыз. Эмне себептен бул кызматкериңиздер бул унааны айдап жүрөт? Же болбосо өзүңүздөргө жаңы Нива үлгүсүндөгү унаа келип калганда өзүңүздөрдүн эски Нива үлгүсүндөгү унааңыздарды өткөрүп берип коюп, мындайча айтканда мамлекеттин балансына өткөрүп, орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт деген принципти колдондуңуздарбы? Же эч ким билбей калат деп ойлодуңуздарбы? Суроо ушундайча.